Коммерциялык банктар берген насиянын 10%га жакынын керектөөчү кредиттер түзөт. Акыркы жылдары насиянын бул түрү кеңири тарады. Кредиттин бул түрүнүн популярдуулугу насиянын программаларынын көптүгү жана шарттарынын ыңгайлуулугу менен түшүндүрүлөт. Капитал менен Улуттук банктын биргеликте даярдаган Финсабат рубрикасында керектөөчү насиянын башкы айырмачылыктарын жана ыңгайлуулуктарын түшүндүрүп беребиз. Азыр кыялдарга чек жок. Нага акча жок болуп жатса же каалаган нерсеңизди сатып алууга каражат жетпесе, банк же микрокредиттик уюмдар жардамга келет. Кыргызстан рыногунда учурда баарын карызга сатып алууга болот. Идиш аяктан тарта телефон, тиричилик буюмдары, жада калса банктан карыз алып, чет өлкөдө эс алып, же жогорку билим алуу дагы мүмкүн. Тиричилик техникасын саткан бул дүкөндө күн ара насияга келишим түзүлөт. Дүкөндөр 3000 сомдон өйдөн арктагы товарды насияга беришет. Насияга ала турган техниканы таңдап алгандан кийин чекти алып банкка барасыз. Келишим банк менен түзүлөт. Банк сизден керектүү кагаздарды толтуруп, талап кылынган маалымдамаларды алгандан кийин келишим түзөт. Келишимге бир күн ичинде кол коюп келип товарды алып кете бересиз. Тиричилик техникасына насиянын жылдык үстөк наркы 16% жана ал 2 жылга чейин берилет. Дүкөндүн жетекчисинин айтымында бардык эле коммерциялык банктар кызматташууга даяр. Насиянын бул түрүнө керектүү көптөгөн иш кагаздарын, маалымдамаларды топтоп убара болбойсуз. Кардар өзүнүн төлөм жөндөмдүүлүгүн далилдегени жетиштүү. Керектөөчү насияндагы бир өзгөчөлүгү алган акчаны каалаганда коротууга болот. Ал кардардын кирешесине ылайыктуу ченемде берилет. Керектөөчү насиянын суммасы 3 миңден 2 миллион сомго чейин. Айрым учурда бул насияны алууда алдын ала төлөм талап кылынат. Мисалы, эгер сиз телевизор сатып алам десеңиз, банкка анын наркынын 20-30%ын төлөш керек. Керектөөчү насия кыска мөөнөткө берилет. Эгер насиянын өлчөмү аз болсо, анда кепил болгон тарап жетиштүү. Көбүрөөк болсо, анда кыймылсыз мүлктү күрөөгө кою керек болот. Айрым банктар 2 киши кепил болсо, насияны 1 жылдык мөөнөт менен күрөөсүз бере алышат. Үстөк пайызы башка насияларга салыштырмалуу жогору. Анткени бул насиянын кайтарымдуулугу төмөн болгондуктан банктар чыгымдарын алдын ала эсептеп үстөк наркка кошушат. Анын үстүнө кепил тарапкана болуп, көп учурда күрөө дагы алынбайт. Керектөөчү насияны сом менен 30%-дын тегерегинде алууга болот. Мен айтып кетпедимби, бул кредитти эң эле көп берилүүчү кредиттин түрү бул керектөөчүлүк кредит да. Банктар бул керектөөчү кредитти берип атканда, мисалы үчүн башка кредиттерге салыштырмалуу план же дагы бир кандайдыр бир көбүрөөк документтерди талап кылбайт да. Буну эмне менен түшүндүрсөк болот? Анткени бул жерде керектөөчүлүк кредиттерди берүүдө үстөк пайызы көп да, башка кредиттерге салыштырмалуу. Коммерциялык банктардын кредиттик портфели биринчи жарым жылдын аягына 90 миллиард сомду түздү. Анын 10% же 8,5 миллиард сому керектөөчү насия катары берилген. Насиянын бул түрү көбүнчө сом менен берилип, чет элдик валютада келишимдердин саны кескин азайды. Жакын арада гана Улуттук банк тарабынан керектөөчү кредиттерди чет элдик валюталарда берүүгө тыюу салынды. Буну эмне менен түшүндүрсөк болот? Бул деген доллардын курсунун өсүшүнө жана түшүшүнө да, өсүп кетип түшүп кеткен учурларда кардарлар үчүн кыйынчылыктарды түзүп калып атат да. Ошол кыйынчылыктар болбосу үчүн, алдын алуу үчүн тыюу салынды. Көпчүлүк жарандар насияны төгүүнүн 2 жолу бар экенин билишпейт. Ал аннуиттик жана жиктелген. Банктар көбүнчө аннуиттик жолду колдонушат. Мында кардардын карызы үстөк пайызы менен бирге жалпы мөөнөткө бөлүнүп, ай сайын бирдей сумманы төлөп турат. Ал эми жиктелген бөлүгүндө акча төлөнгөн сайын насиянын негизги бөлүгү да азайып турат. Мисалы, сиз 12 миң сомду 1 жылга алсаңыз, айына насия 1000 сомго кемип, ал эми үстөк пайыз калган бөлүгүнө эсептелет. Акыркы айларда банкка төлөм бир топко азаят. Андыктан келишим түзөөрдөн мурда адистер менен насияны төгүүнүн жолдорун талкуулап, өзүңүзгө ыңгайлуу жана пайдалуусун таңдап алыңыз.